Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен математика сабагын өтөбүз. Математика сабагына ручка дептериңерди алып, экранга жакын келип, кунт коюп көңүл бурсаңыздар. Сабакта көңүлдүү маанайда отуруу үчүн биз сабакты математикалык фокус менен баштайбыз. 11 санын көбөйтүүнүн оңой жолу. 43 санын 11ге көбөйтөбүз. Ал үчүн балдар 4 менен 3-түн суммасын таап алабыз. 4 менен 3-түн суммасы 7. Эми келип чыккан сумманы 4 менен 3-түн ортосуна жазабыз. Анда бизге 473 деген сан келип чыгат. Бул сан 43 менен 11 санын көбөйтүндүсү. Эгерде калькуляторуңар болсо, текшерип көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тегерек диаграммалар. Сабактын максаты тегерек диаграммаларды түзүүнү билип, мисалдарды чыгарасыңар. Диаграммадагы маалыматтарды чечмелей аласыңар жана турмуш менен байланышкан маселелерди түзүп чыгарууну үйрөнөсүңөр. Анда тегерек диаграммалар бул маалыматтарды көрсөтүүнүн дагы бир жолу. Силер бул диаграммаларды бүтүндүн үлүштөрүн көрсөткүңөр келгенде колдонсоңор болот. Анда бул диаграммалар жөнүндө тереңирээк билүү үчүн биз маселелерди карайбыз. Бизге төмөндөгүдөй маселе берилсин. Мектептин 200 окуучусу мектепке төмөндөгүдөй жол менен келишет. 60 окуучу автобус менен, 40 окуучу маршрутка менен, 70 окуучу жөө, 30 окуучу машина менен келет. Бул алынган маалыматтарды биз тегерек диаграмма түрүндө көрсөтүшүбүз керек экен. Ал үчүн балдар бул берилген маселедеги окуучулардын үлүштүк пайыздарын таап алабыз. Анда бардыгы болуп 200 окуучу экен. Анын 60-ы мектептеги окуучулардын 30% түзөт экен. Ошондой эле 40 окуучу 20% түзөт экен. 70 окуучу 35%, 30 окуучу 15% гана түзөт экен. Эми ушул алынган маалыматтарды биз экранда көрүнүп тургандай тегерек диаграмма түрүндө көрсөтөбүз. Мына балдар, көрдүңөрбү? Тегерек диаграмма түрүндө таап, даана алууга болот маалыматтарды. Эми китебиңердин 201 бетиндеги маселелерди чыгаруу менен биз сабагыбызды бышыктайбыз. 404 маселени карайбыз. Мында Малика деген кыздын коротулган акчасы жөнүндө диаграмма түзүү керек экен. Малика 10 000 сом иштеп тапты. Ал бул акчаларды төмөндөгүдөй коротту. Кроссовкага 3000, кафеге 1000, кыска шымга 2000 жана банктагы сактык кассасына 3500 сом салган. Ошондой эле кинотеатрга 500 сом короткон. Эми бул алынган маалыматтар боюнча биз тегерек диаграмма түзөбүз. Ал үчүн үлүштүк пайыздарын таап алабыз. Жогоруда алынган маалыматтар боюнча биз тегерек диаграмманы түзүп көрсөттүк. Бул тегерек диаграмма бизге берилген маалыматтарды так жана даана түрдө көрсөтүп берет. Эми балдар 201 беттеги 404 маселе үйгө тапшырма. Бул маселени чыгарып, тегерек диаграмма түрүндө көрсөтүп келесиңер балдар. Мында класстагы 32 окуучунун жакшы көргөн сабактарга болгон добуш берүүлөрү каралыптыр. Ушул добуш берүүлөрдү пайдаланып, же болбосо
маселеде берилген маалыматтарды пайдаланып биз өз алдыбызча тегерек диаграмманы түзүүнү карап көрөбүз. Андан кийинки сабакта үй тапшырманы чыгарып келебиз балдар.